Erkектер, аялдар экиге бөлүнөбүз. Себеп дегенде, бүгүндөн баштап тажрыйба иштери башталат. Бул балким ушул курстун негизи да. Ошол жакта эми кантип кескенди анык үйрөнөбүз. Эми эркектер мени менен жүрүңүздөр. Келиңиздер. Так. Хиджамада эки негиз бар. Биринчи кескенди билиш керек. Кантип кесүү сыфатын. Экинчиси кайсы жерде кескенди билиш керек. Эми баштайбыз. Тажрыйбаны мен бирөөнө көрсөтөм. Кандын көп чыгышында мескенде көрсөтчү. Терең кесүүдө мескенде, себеп дегенде хиджаманын маңызы үстүнкү катмарда канды чыгаруу экен да. Бир жакшы жер, мисалы банка турган жерде обработка кылбайбыз да. Текени берек. Полный, э? Бул биринчи точкада, эмеде атласта 1 деп келет болчу. Бул 1 деп келет. Анан бул сүннөтө да келет да. Аны кахил ошол да. Пайгамбарыбыз кылган точка ошол да. Бул жерде мо тартууну мындай сезиш керек буну. Муну карасаңыздар, азыр мен болсо кээ бир копол тартып берет да. Буну мен болсом буну тартып туруп. Эми мен салмак менен тартам да. Көрдүңүздөрбү? Септин опасно да бул. Буну азыр алгандан кийин кессек, мындай көп сезбейт да. Ата кесип сразу кессең, сиз кесет го, эме сезет го. Биз мурун дейт, хиджама кылганы барганда дейт. Согушка баргандай барчу элек дейт да. Безилип калышкан да. Септин аябай кесишчи да. Ошо менин тажрыйбамда бул кескенде не то что оорумактуу приятно болуш керек да. Бул кайдымкыдай приятно да. Уже экинчи эме кескенден кийин кичине катуураак тартып коесуздар. Биринчиге карагандачы. Коркпой элечи. Особенно эме мышцалардачы. Эчтеке болуп кетпейт болчу. Катуураак болуш керек. Банканы алып отурбай. Мону бошоткондо көрдүңүзбү? Кан эметти да. Бошонду. Да, бир жолу тартып коесуздар. Просточы. Мону караңыз, азыр кандар сыра чачырайт. Көрдүңүзбү? Возбудился да? Да, бир жолу. Эметип коесуздар. Бул дагы метод, эми тажрыйба менен келген метод да бул. Бул процедура мен дайыма айтам. Мындай орусча айтканда не в тягость болуш керек да, а в радость болуш керек да. Ушундай максимально кишиге мындай удовольствие кылып бериш керексиң да. Анын үчүн сен мындай буну прочувствовать этиш керексиң да, как будто сен өзүңө кылып атасың да мынчы. Ошон үчүн буга подход мындай мен айтам ба, творческий болуш керек да.